Oroza negizинен 3 түргө бөлүнөт. Farz, vacip жана нафил орозо болуп, farz орозосу 2ге бөлүнүп, ал убактысы белгиленген жана убактысы анык эмес орозо болуп саналат. Убактысы белгиленген Рамазан айында келүүчү орозо бул 12 айда бир келүүчү Рамазан орозосу. Аны убактысы белгиленген болгондугунан аны кармоо фарз болуп эсептелинет. Ал эми убактысы анык эмес орозо бул каз жана кафарат орозолору болуп эсептелинет. Буларды өзгө бир ыңгайлуу күндө кармап берүүсү фарз болуп эсептелинет. Ал эми важип орозолор булар назыр орозосу болот. Мисалы, мен Аллах ыраазычылыгы үчүн кайсы бир айдын баланча күнүнөн түкүнчө күнүнө чейин тутуп берүүмдү милдеттүүмүн. Өзүмө убада берген болсом, ошону кайсы бир айдын бир убактында тутуп берүүм важип болуп эсептелинет. Жана нафил орозону да ушул убада менен важипке айлантыруу мүмкүн болуп. Мисалы, нафил орозону кармагандан кийин аны кээ бирки себептерден улам ачып салган болсом, аны карзын кармап берүү дагы мага важип болуп эсептелинет. Жана нафил орозолор булар негизинен кармоо важип, нафил орозолор мустахаб жана мандуб болуп бөлүнүшөт. Булар мисалы ар бир жуманын дүйшөмбү жана бейшемби күндөрүндө жана ар айдын 13-чү, 14-чү, 15-чи күндөрүндө кармап берүү нафил орозолор болуп эсептелинет. Ушул күндөрдө эгер кармайм десеңиздер, мунун собу өтө улук болуп эсептелинет. Кур'ан-ы Каримде Аллах Таала мындай сөз менен айткан: кимде-ким бир жакшы иш кылса, ага мунун собу 10 эсесиндей бар. Ан'ам 6-сүрө 160-аят.